Азыр биз жашоодо, турмушта кезиккен кээ бир мисалдарды логикалык жол менен кандай кылып чыгарууга болорун көргөзөлү. Бизге кандайдыр бир зым келсин дейли. Ал зымдын узундугу 102 метр болсун. Ушул зымды 15 метрден жана 12 метрден кылып бөлүктөргө бөлүп кесүү талап кылынат. Ошондо зымды калбагандай кылып кандай кылып бул ишти аткарууга болот дейт. Анда мындай дейлик. 15 метрлик зымдан X бөлүккө бөлүп алалы дейлик дагы. 12 метрлик бөлүктөн Y бөлүккө бөлүп алалык дейлик. Анда маселенин шартында мындай болуп калат. 15 метрлик кылып X жолу бөлдүк, 12 метрлик кылып Y жолу бөлдүк. Ошондо зымдын узундугу 102ге барабар болду. Анда биз бул теңдеменин бардык жагын 3кө бөлүп алсак болот экен. 15-ти 3кө бөлсөк 5X болот плюс 12-ни 3кө бөлсөк 4Y болот. 102-ни 3кө бөлсөк 34 болот. Бул жерден X'ти же Y'ти тапсак болот. Кайсысын табарыбыз бизге баары бир мейли. 5X'ти сол жака алып калып 34 минус 4Y барабардыктын оң жагына алып өтөлүк дагы X'ти табалык. X барабар 34 минус 4Y. Себеби белгисизди табыш үчүн белгилүү туюнтманы белгисиздин коэффициентине бөлүш керек. Анда 5ке бөлөбүз. Ошентип, бул маселенин шартына кайра кайрылалык. Зымды бөлүктөр же калбагандай кылып бөлүш керек экен. Демек, мына береки туюнтманын алымында турган туюнтма 5ке калдыксыз бөлүнүшү керек экен. Ошентип, эгерде Y барабар 1 десек, Y-тин ордуна 1ди коебуз. Y-тин ордуна 1ди койсок, 4-тү 1ге көбөйтсөк 4 болот. 34-төн 4 алсак 30, 30-ду 5ке бөлсөк X барабар 6 болот экен. Эми экинчи дагы 5ке бөлүнүш үчүн биз 4-5 класстан эле билебиз. Ар бир 5-чи сан 5ке бөлүнөт. Демек Y-тин ордуна 2, 3 деген сандарды коюп отурбастан эле бирден кийинки санды санап отурсак 6-чы болот. 1, 2, 3, 4, 5, анан 5-чи сан 6. Анда Y-тин ордуна 6-ны койсок, 6-ны 4кө көбөйтсөк 24, 34-төн 24-тү алсак 10 калат, 10-ду 5ке бөлсөк 2 болот. Ошентип маселенин 2 түрлүү жообу бар экен. 15 метрлик бөлүктөн 6-ны кессек, анда 12 бөлүктүү зымдан 1ди кесиш керек экен. Эгерде 15 метрлик зымдан 2 жолу кесип алсак, анда 12 метрлик зымдан 6 жолу кесиш керек экен. Эми дагы бир экинчи мисалды карап көрөлү. Экинчи мисалды мындай болсун дейли. Маселенин шарты: агасы 5 жыл кийин карындашынын жашына 7 катышкан 5 катышындай катышып калат. Ал эми 1 жыл мурда агасы карындашынан 2 эсе улуу болчу. Азыр агасы канчада, карындашы канчада дейт. Макул, X бул агасынын жашы болсун. Азыр агасы ушунча жашта болсун. Ал эми Y бул карындашы болсун, жашы болсун. Карындашы, башкача айтканда, агасы азыр X жашта, карындашы Y жашта болсун дейлик. 5 жылдан кийин дейт. 5 жылдан кийин. 5 жылдан кийин болгондо дагы 5 жыл кошулуш керек экен агасынын жашына, карындашына дагы 5 жыл кошулат. Демек, ушул жаштардын катышы 7-нин 5ке болгон катышындай катышат экен. Андан кийин дагы мындай шарт айтылган: эгерде 2 жыл мурда дейт, анда агасы азыр X болсо 1 жыл мурда X минус 1 жашта болчу,
Ал эми карындашы y минус 1 жашта болчу. Ошондо карындашы агасынан 2 эсе кичүү болот же тескерисинче маселенин шартында айтылгандай агасынын жашы карындашынын жашынан 2 эсе улуу болот. Муну кантип жазсак болот? Карындашынын жашын 2-ге көбөйтсөк, агасынын жашына барабар болот экен да, анда момундай системаны чыгарышыбыз керек экен. Биринчи теңдеменин өзүн көчүрүп алалы. X плюс 5 бөлүнгөн y плюс 5 барабар 7 бөлүнгөн 5. Экинчи теңдемедеги кашааны ачалык. Анда x минус 1 барабар кашааны ачуу деген сөз кашаанын 2-ни кашаанын ичине көбөйтөбүз. 2-ни y-ге көбөйтсөк 2y болот, минус 2-ни 1-ге көбөйтсөк 2 болот. Ошентип бизде момундай система пайда болду. Эми биз экинчи системанын муну биринчи теңдемеси дейин, муну экинчи теңдемеси дейин, анда экинчи теңдемени биринчи чыгара баштайлы. X'ти өз ордуна алып калып, 2y 1-ди барабардыктын оң жагына алып өтөлүк. Алып өтсөк бул плюс белгиси менен өтөт. Анда минус 2-ден 1-ди алып таштасак, минус 1 калат. Анда биринчи теңдемедеги x'тин ордуна ушуну коебуз. Ордуна койсок 2y минус 1 плюс 5 катышкан y плюс 5. Анын өзүн жазып алабыз. Y плюс 5 барабар 7-нин 5-ге болгон катышындай катышат дейт. Так, мындай теңдеме. Анда бул теңдемебиз тең күчтүү болуп калат экен. 2y плюс 5 минус 1 белгилер карама каршы. Анда 5-тен 1-ди алабыз. Плюс 4 болот бөлүнгөн y плюс 5 барабар 7-нин 5-ге болгон катышындай. Экинчи теңдемени жазбай деле кое туралы, себеби биз бул теңдемеден y-ти таба алабыз. Бул пропорция болуп турат. Пропорцияда кайчылаш көбөйтүүлөрүн билебиз. Мындай көбөйтүлөт. Анда 2y плюс 4-тү 5-ге көбөйтсөк, 2y-ти 5-ге көбөйтсөк 10y болот, плюс 4-тү 5-ге көбөйтсөк 20 болот, барабар 7-ни y-ге көбөйтсөк 7y плюс 7-ни 5-ге көбөйтсөк 35. Ошентип 10y 7y-ти барабардыктын сол жагына алып өтсөк минус белги менен чыгат, барабар 35-тин өзүн жазып 20-ны оң жакка алып өтсөк минус белгиси менен чыгат. 10y-тен 7y-ти алып таштасак 3y калат, барабар 35-тен 20-ны алсак 15 калат. Y-ти табыш үчүн 15-ти 3-кө бөлөбүз. Ошентип y барабар 5 чыкты. Y деген эмне болчу? Y бул карындашынын жашы болчу. Демек Y азыр карындашы 5 болуп калды. Демек карындашы азыр 5те экен. Агасынын жашын табыш үчүн мына жерде агасынын жашын x менен белгилегенбиз. Мына жердеги теңдемедеги y-тин ордуна койсок, анда x барабар 2 көбөйтүлгөн y-тин ордуна 5-ти коебуз да минус 1. X барабар 2-ни 5-ге көбөйтсөк 10, 1-ди алып салсак 9 калат. Ошентип агасы 9 жашта, карындашы 5 жашта экен.